Бишкек жылуулук электр борборундагы авария. Садыр Жапаров кырдаалды жеке көзөмөлүнө алды. Президент Садыр Жапаров Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаалды жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымына караганда мамлекет башчысына жылуулук электр борборундагы авария боюнча дароо маалымат берилген. Президент кыска мөөнөттө түзүлгөн кырдаалдын кесепеттерин жоюуну тапшырды. Жеринде министрлер кабинетинин жана компетенттүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жүрөт. Мамлекет башчысы кырдаалды жеке көзөмөлүндө кармап турат деп кошумчалады ал. Маалымат булагы Коом пресс. Бишкек жылуулук электр борборунда аварияда жабыркагандардын экөө реанимацияда, абалы оор. Бишкек жылуулук электр борборунда авариянын кесепетинен 5 жумушчу жабыркады. Бул тууралуу Кактус медиа тез жардам станциясынан билдиришти. Жылуулук электр борборунун 4 айдоочусу ооруканага жаткырылганы, бирине жеринде жардам көрсөтүлгөнү такталды. Ушул эле учурда саламаттыкты сактоо министрлиги 2 февралда саат 04:30 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунан шаардык тез жардам ооруканасына 5 жабырлануучу тез жардам кызматы аркылуу түшкөнүн белгиледи. Экөө канааттандырарлык абалда амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Учурда 2 жабырлануучу ар кандай даражадагы күйүк алып реанимацияда жатат. Алардын абалы өтө оор деп бааланууда. Бирөөсү күйүк бөлүмүндө, абалы орто. Эске сала кетсек, 2 февралга караган түнү борбордун жылуулук электр борборунда авария болгон. Бардык мектептер жана бала бакчалар онлайн окутууга өткөрүлдү. Маалымат булагы Кактус KG. Сапар Исаков жаңы ТЭЦ курууга жете турган каражатка эскисин сапатсыз реконструкциялаган. Бишкек ТЭЦ 1961-жылы курулуп колдонууга берилген. Кийин президент Алмазбек Атамбаевдин убагында Кытайдан $386 миллион кредит алып, ТЭЦти жаңылаган. 2018-жылы январь айында Бишкек ТЭЦте авария болгон. ТЭЦте жаңылоодо коррупция болгону. Сапар Исаков жана анын командасы келген $386 миллион $111 миллион жеп койгону аныкталып, кылмыш иши козголуп, анын алкагында камалган. 2020-жылы башалман. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 2020-жылы башалмандыктан пайдаланып түрмөдөн качып, чет өлкөгө чыгып кеткен. Сапар Исаков жаңы ТЭЦти курууга жете турган каражатка эски ТЭЦти сапатсыз реконструкция кылган. Учурунда коррупциялашкан бийликтин кесепети дагы деле элге тийип жатат. Салыштырып айтсак, ошол кездеги Тажикстан $350 миллион жаңы ТЭЦ курган. Атамбаевдин бийлиги $386 миллион Бишкектеги ТЭЦти түзүк жаңылап койгон эмес. ТЭЦ тууралуу ой жүгүрткөндөрдүн эсине салып коеюн. Маалымат булагы ТВ KG. Бишкек жылуулук электр борбору качан калыбына келери белгилүү болду. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария 5-7 күндө калыбына келтирилет. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев 2 февралда кабар агенттигинде өтүп жаткан маалымат жыйыны учурунда билдирди. Жылуулук берүү батирелерде 65-70 градустан 45-50 градуска төмөндөдү. Бүгүн эртең температура төмөндөйт, бирок санитардык норма боюнча батирелерде 18-21 градус норма деген толугу менен сакталып турат. Шаарда электр энергиясы мурдагы көлөмдөн кыйла көбүрөөк бериле баштайт. Жарык өчпөйт, деди Ажикеев. Министрлер кырсыктын толук масштабы такталып, жеринде техникалык бригада иштеп жатканын кошумчалады. Караколдо Көлбаевдин тобу тартып алган 10 миллион сомдук жер мамлекетке өттү. Жер участогу Каракол лыжа базасынын жанында жайгашкан. Караколдо Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу тартып алган баасы 10 миллион сомдук 2 гектар жер Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, бул жер участогу Каракол лыжа базасынын жанындагы престиждүү аймакта жайгашкан. Аталган жер участогуна туристтик база курууну пландаштырышкан. Бул уюшкан кылмыштуу топко ири суммадагы каражат алып келмек деп жазылат маалыматта. УКМК Көлбаевдин жана анын кылмыштуу тобунун мүлкүн издөө, мамлекетке кайтаруу боюнча иштер уланып жатканын кошумчалады. Маалымат булагы Спутник KG.
Оштогу Жапалак унаа базарында кошумча 3 жол ачуу каралууда. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигеновдун жетекчилиги астында бир катар мекеме ишканалардын жетекчилери административдик аймактык реформанын алкагында Төлөкөн айыл өкмөтүндө жана Жапалак айыл аймагында кошумча жолдорду ачууга мүмкүн болгон аймактарды жеринен көрүп чыкты. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, бул кошумча жолдорду ачуу менен Жапалак унаа базарына кеткен жол тыгынынын алды алынып, маселе толугу менен чечилет. Белгилей кетсек, кошумча жолдорду ачуу 3 этапта ишке ашат. Тагыраак айтканда, Осмонов көчөсүнүн Биргелешкен айылына чейин, Осмонов көчөсүнөн Амир Тимур көчөсүнө чейин жана Бирлешкен айылынан Жапалак айыл аймагынын Гүлбар Төлөкөн айылына чейин болот. Кала башчысы аталган аймакта курула турган альтернативдик жолдорду ачуу жумуштарын баштоо, долбоорлоо иштерин даярдап бүтүрүү талабын тиешелүү кызматтарга койду. Кошумчалай кетсек, буга чейин Жапалак унаа базарынын айланасындагы 36 гектар жер трансформацияланып, мамлекеттик актысы алынган. Аталган жерге бардык талаптарга жооп берген заманбап шарттары менен жашылча, мөмө жемиштер жана унаа тетиктери базарын жана логистикалык борборду ачуу болжолдонууда. Маалымат булагы Кабар KG. Тилек Матраимов Оштогу кызматынан алынды. Ош газ ишканасынын башчысынын орун басары болуп иштеп келген Тилек Матраимов кызматтан кетти. Бул маалыматты аталган ишканадан тастыкташты. Маалыматка караганда, Тилек Матраимов эмгек өргүүгө чыккан боюнча ишке кайткан эмес. Тилек Матраимов бул кызматка 2022 жылдын март айында дайындалган болчу. Ал аталган кызматка келгенге чейин 2012 жылдан тарта Кара Суу районунун акими болуп иштеген. 2020 жылдын 6 октябрында Жалал Абад облусунун Сузак району аркылуу өлкөдөн Өзбекстанга чыгып кетүүгө аракет кылган. Ал Өзбекстандын Андижан облусундагы Курган-Тепа районунан чек-арачылар тарабынан колго түшүп, Кыргызстандын УКМКсына өткөрүлүп берилген. Тилек Матраимов убактылуу кармоочу тергөө абагына киргизилген. Кийинчерээк анын ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Ош шаардык сотунун 22 октябрындагы чечими менен айыптуу деп табылып, 220 000 сом айып салынган. Бул окуяга чейин 2020 жылдын 29 сентябрында Тилек Матраимов турмуш басылмасына ден соолугуна байланыштуу 24 сентябрда дарылануу үчүн эс алууга чыкканын айткан. Кара Суу районунун акими кызматынан 2020 жылдын 16 октябрында алынган.